Бүгүнкү куручу маегибиз ошо Советтер Союзу болгондон тартып саламаттык сактоо министри канча киши болгон ошолор жөнүндө сөз болмок. Эми биринчи жолу 34-жылы министерство учурулган экен. Мен ал убакта бир тобун билбейм, чоңойгучу. 50-жылга чейинкисин көп билбейм, 46-жылдан беркисин. Андан кийинкисин 34 министр болгон экен. 34 министрдин көпчүлүгү мен тааныйм. Көпчүлүгү менен бир иштешип калдым. Эми мында иштегенден кийин ар бир жетекчини, айрыкча директор өткөн жолу айттым, министр, бул министрлер, болушу алдын иштеген кадрлар көптүр, аздыр билип калат экен. Жакшылык жагын да билип калат, жаманчылык жагын. Ошон үчүн мен эсимден калгыс министрлердин кээ бирөөнү бүгүн айтып берейин деп атам. Жакшы жагын, кээ бир эстен калгыс жаман жактарын. Эми муну мен айтканым, менимче кийинки биздин буунга жаштарга бул керек. Эми мен мында ишке карап отуруп министр болгондордон Зыпар Эгембердиев деген киши 48-жылдан 50-жылга чейин болгон экен. Бул убакытты көп билбейм мен. Бу кишини мен таанып калганым 58-жылы. 55-жылы. Мен ординатураны бүтүп, биринчи күнү аспирантурага өттүм деп приказ алып келсем, менин шеф Максим Фредованын кабинетинде отуруптур. Ошондо биринчи көрүш. Максим Фредович биринчи тааныштырып, бизде Мамбет экинчи профессор, Эгембердиев профессор бизге келип иштемей болду. Мына ошондон тартып мен таанып калдым да бул кишини. Ага чейин көргөн эмес. Анан кийин бир топ жыл чогуу иштешип калдык. Эми мен таң калардым, кээде түшүнбөйм, кийин хирургияны түшүнгөндөн ошондон эсиме келип жүрбөйбү. Эми өлгөн кишилер жөнүндө анча көп жамандабайт деп мурунтан айтылчу эле, ошончо да кээ бир нерселерди биздин кийинки муундарга эстелик болуш үчүн, илим, билим болуш үчүн кээ бир жерлерин айта кетиш керек. Эми ал убакта, мурунку убакта орус кыргыздар айрыкча орусча ким тың сүйлөсө, ошо киши акылдуу, эсти, умный болчу. Орус тил жакшы билбеген киши аны вообще бир киши деп койчу эмес. Мен ошол институт бүткөндөн кийин менде запас жок, орус тил начар. Бул коллектив барлыгы мен айткан хулиган, грубый, невоспитанный, некультурный, необразованный, билим жок. Ушуну токшун айтчу. Эми анын баары менде болчу. Анан ушул Эгембердиев мен 55-жылдан тартып бир иштешип калдым. Бул кишиде дегенде ошол анда профессор эмес, доктор наук деген жок да. Мен билгенден ошол убакта Айдыралиев, Акынбаев, ушул үчөө кыргыздан, башка жок. Бул кишинин баягы докторлукка таяндыгы катуу баштады. Бирок кийин мен байкап көрсөм, хирург. Вообще айтып жүрбөйм башынан. Хирургияны, медицинаны түшүнгөн кишиге медицина адамдын дене түзүлүшү ушунчалык сложный, ушунчалык көп полезен. Аны диагноз коюш, аны лечить, тех выполнять ушунчалык тозокта. Эми ошол убакта мен бу Эгембердиев мурун министр болгон экен, анан бу хирург болуп иштеген уккан эмес. Билбейт экенмин, тааныбайм. Анан ошол ал убакта Союз Россияга эле жардам кылчу. Кыргызстанда кадр жок деп кандидатура, докторантура, агер кадр болса, возможность болса, аеосуз орун берип даярлаш. Анан ал убакта ошо кээ бир кыргыздар, кээ бири ойлочу. Азыр министрмин, кокус эртең түшүп калса мен эмне болом деп. Ошон үчүн кээси ойлоп, жок дегенде кандидат доктор болуп калсам, бир вузга мугалим болуп калам го деген. Ошол максат болуш керек. Эгембердиев ошо министр болгондон кийин, ошо 50-жылы түшкөн экен, 55-жылы доктор болуп келип атпайбы. Анан кийин ушунча катуу баштады. Анан мен байкасам, мындай
хирургический билим абсолютно жоқ екен де. Абсолютно жоқ. Эми жоқтығы, мен азыр кейінгі балдарыма айтып жүрбеймін бе? Ошо сложный. Ар жақта бірдемеде үшін запас болуш керек. Эми бул киши ошо чоң болуп, министр анамын болуп жүрүп, хирургия менен заниматься этпеш керек. Анан кийин мен убедился, агер жаш өткөндөн кийин ар жагында запасы жоқ болса, кийин чоңойгондо хирургияны үйрөнө албайт. Хирург сөз мээсине куйса да үйрөнө албайт. Анан баягы мен доктормун деп эле күчкө салыш ал убакта болчу мүмкүн. Анан кийинчерээк кийинки жаштар өсүп өнүп келет. Ошон үчүн ал номер көбөйтчү эмес. Ошон үчүн эгемердик бат эле билип калды. Мен кийин бай түшүнгөндөн ойлоп жүрбөйм. Бул киши доктор деген нам алган эми аны мына дей элбейбиз да. Но хирургический билими, практически хирург жок болчу. Абсолютно жок болчу. Ошон үчүн иштеп жүрдү, көрүнүктүү артына иш калтыра турган эчтеке жок. Көрүнүктүү операция жасай алган жок. Бир дагы научный кадр даярлаган жок. Эми бул ойлоду. Бизге жибергенде Максим Ефимович Фридман еврей. Бу еврейди үлүбөй бакта кетирип, местный кадр эгемердип болуп калам го деген ой болсо керек. Жибергенде. Эми мен Фридман менин шефим, мен ушунга чейин унутпайм. Ушунга чейин ток уважение. Особенно еврей деп кейбир болбогон сөздөрдү айтат го. Мен үчүн еврейлер ушунчалык авторитет. Себеби булар ушунчалык культурный, ушунчалык билимдүү, ушунчалык сылык, өзү ишин билген ушундай жакшы кишилер экен. Мен ар дайым айтып жүрөм, Кыргызстанга медицинада научный школду түзүп кеткен ток еврейлер. Булар эми кетсе дагы, мен айтып жүрбөйм, вообще иштеп чоң болуп жүргөн киши артынан кичине из калтырып кетсе деп. Максим Ефимович Фридман из калтырып кетти. Миңдеген адамдардын өмүрүн сактап кетти. Көптөгөн кадрлар научный даярдап келди. Пример мен 96-да ушу кишинин кадрымын, азыр мен герой академик бар. Бул артынан Фридман абдан көрүнүктүү из калтырып кетти. Атиги эгемерде эчтеке калтыра алган жок. Эми ошон жүрүп кетти бечире аман болсун. Эми ушу менин эсимде калган. Андан кийин мен эң эсимде калган жакшылык жактары көп министрлер бар экен. Момунда Петросянц, Владимир Арыстамович деген булар менен 19 жыл министр болуптур. Бул биздин ишти бүткөн. Мерафимов, Данияр ушулар чогуу бүткөн экен. Мен көп жыл бирге иштешип калдым. Ушундай сонун кишилер, ушундай красивый, сөзмөр, ишти жакшы билген, тамашакой. Мен ушунга чейин анекдоттун бу атасы болчу. Анекдоттун профессор болчу. Укмуш сүйлөчү. Мен ушу кишини жакшы көрүп, ишти билген, адамдын көңүлүн калтырган жакшы кишилер. Биз кыйналып жүргөндө больница ушунчалык начар. Коридордо жатат. Айлабыз кеткенде бир айткам, Владимир, биз ушундай кыйналып жүрөбүз. Мен деле турмушту билип көп кыстачы эмесмин, айткам. Анан шесинде экен бир жолу чакырды. Министерство чакырып туруп, Мамбет деди. Биз саган жаңы больница курган атабыз. Шаардын четинде больница неотложной хирургии санавиация деген ат менен. Сен ошону барып көрүп кел. Дейт, көрүп кел. Анан макул рахмат деп мен сүйүнүп кеттим жаңы больница. Анда мындай троллейбус, автобус эчтеке жок да. Ушу машинага түшүп отуруп таппай 1-2 сааттан жеттим го. Азыркы травматология 4-чү больница, центр травматология деп жүрүшпөйбү? Азыр килейген больница бүт сыныктын бар, ошага түшөт. Азоктун бар, ошага түшөт. Азыр тегерете шаар болуп кетти. Анан эптеп таап барсам, бир эле тала, эч үй жок, бак, дарак жок. Ачык эле тала экен. Ошо талаада бульдозер фундаментин казып атат.
Ошо будущий больницаны ушундай жагынан баш казып аткан. Анан карап туруп анан Осимов бу жердин түбү экен. Буяка кантип келип иштейт. Анын үстүнө неотложный болсо буган жеткичи эле жолдон өлбөйм. Деп кайра келип Владимир Арыстанович петесин айттым. Владимир Арыстанович, мен ал жака бара албайм. Эми ушундай. Владимир, неотложный хирургия деген манда деле анчейин түшүнүп болбосо керек. Сентерде болуш керек дедим. Ножовой келет, ашказан жарылат, шегиз түйүлөт. Ал жака жеткичи. Тем более мындай скоро помощь жок. Жолдон эки жолу өлөт. Ошон үчүн неотложный менин түшүнүк боюнча. Мен все жизнь ошо неотложный иштеп келатам. Только сентерде. Ай, Мамбет, нет. Ничего, поедешь. Башка эле жок. Ал бүткүчө жолду салынат, асфальтировать, троллейбус жүрөт, автобус жүрөт. Момундай болот. Барасың деди. Эми мен истейм, кечке айта албайм. Боптур деп чыгып кеттим. Анан ошентип жүргөндө ошол эски больницага түнкүсү мени чакырып келди, саат 1-де өткөндө Бегматова, Сакен Бегматова деген солидный эжекен, Сомминдин зам председатель. Ал кишинен биринчи көрүшүм, ушундай красивый средних лет. Ошо кишинин эсимде калган, чачын ошо кое бергенде соғончогуна чейин тиет. Укмуш. Күйөөсү армиядан жок болуптур. Приступ болуп келди да кыйналып. Менен көрүп мен диагноз коюп, эже, сиздики ошо приступ остро аппендицит, срочно жаса. Мамбет айылынан мен макулмун, кыйналып атам, өзүң бил деди. Анан жасап, андай чоң кишини жасаганда ответственности двойной. Анан тааныбайт экен, эми аны кайсыга жаткызам? 6-дан бир палата 6-8-ден койк. Коридор толтура, подушка деле жатышы, матрастын үстүндө. Анан Максимович единственный жаман кабинети бар. Ошол жерге бир жаман койканы коюп, операция удачно баары жакшы болду. Ошол жерге жаткыздым эже. Жанына бир сестраны коюп, эмти коридорго түшүп жүрөгү түшөт. Эжеге айттым, 1-2 күн чыкпаңыз. Мына судно сестра ушул жерден отуруп эметиң. Менде деле анда кабинет жок, коридордо палатада жүрөм, эч жака кете албайм. Коридордо периодически кирип турам. Суткасы менен карайм. Эми мындай жакшы протекать этсе, 3-4 күндөн кийин оңоло баштайт. Баягы жасаган жери оору басылат, температура басылат. Кирип барганда эле өң айтат да, көз айтат. Жакшы болуп калган. Жакшы, баары жакшы, рахмат деп атат. 4-күнү кирсем эле, эже башым бир жакка айлантып эле, кабагы бүркө, ой, жүрөгүм түшүп калды. Баля болуп, тиги операция жер нагноить этип атабы, же өпкөсүнөн пневмония болуп кетет. Операциядан кийин всякие осложнения бывает. Чочуп кеттим. Ой, эже эмне болду десем эле, он чыкпайт. Сразу эле курсагын битягын кармадым. Эми ал ириңдеп баратса жер осалет этип кол тийгизбей, жок, ажакчы. Карабатсам, Мамбет, ажагың порядка оорубайт деди. Ой, эже эмне болуп кетти? Десем, мени карап туруп, ай, Мамбет. Советтер Союзунун орногонуна канча жыл? 40 жыл. Ушул 40 жылдын ичинде ушундай больница барбы дейт. Анан мен айттым, кандай эмне болуп кетти дедим. Эми мен билген жокмун. Ал эже түн ичинде саат 12-ден суднога отуруп зара кылып көнбөгөн киши туалетке барам дептир. Эшикти ачабыз против лестница. Ар жагынан мас, бычак сайылган, кызыл жайын өкүртүп акыт алып кире качыптыр. Ана мындай караса, коридордун баарында эле матрастын үстүндө эле оорулар жатат. Анын баарын көрүп жүрөгү түшүп кайра келип жатып калыптыр. Ошонун баарын көрүп алып, ушундай капа болду. Ой, эже, мен ошончо эшикке чыкпай туруңуз дедим эле. Жакшы болгондон кийин өзүңүзгө мен өзүм көрсөтүп берейин дедим эле. Эми өзүңүз көрүп алган турбайсызбы? Деп анан баарын айтып берсем, ушундай капа болду. Ушундай условия болот экен. Эже ушундай жетишпейт. Ушундай кыйынбыз тигиби дедим. Анан башын чайкап эле капа болду. Анан ошо замат Усубаев звонить эткен экен да. Биздин условияны айтып, баарын айтыптыр. Анан эми бир иш оңоло баштаса,
bir жағынан жабыша береді деген шындық. Bir günden keyin tartışıp degen ikinci sekreter çıka. Uşuk işine alып geldi. Oşana beretsen. Aldağı eski aldı ayıptır. Anam eski görsem ece telefonla söyleşip attır. Ayta kaldı. Mına Muhammed'de gelip kaldı. Berdi. Turdakını sual istedi. Turdakını sual görgön demesmin. Okuşum ne sekreter. Alıp şaytkanına ayıttı Muhammed. Güzel usulayın üstüne. Ağayım terpi mi? Tigi ödüm verdim. Anan tigi okumadan toluğu menen düşündürdü. Am için sen bizge gayrılganım. Ağayım ben hep ministrige gayrılçalım. Emsiliğe gayrılış men esimde yoktur. Tigi oku düşündürdü Muhammed. Men makul oldum. Sağan жаңы больница salıp beremiz. Oşol okunu жақшы ayıktırıp işini bütközüp aldı. Mana oşol ejege ömür boyu men razım. Oşo çıkpay turup, arxitekt, proyekt barın uşayga çıkırıp turup, uşaydan işti bütközüp edi. Oşol eje andayın usuvalip kol kayıldı. Uşu больница 6 yılda oşoların arkası menen bütük etti. Ötken jolu men жаңы prezidentke Gölbe Altın Ballağı kaçkanda ayttım. Uşol iştep ketken çoğdor dedim. Mana Otunbayeva dele prezident bola kaldı. Uşunday kişiler Saken Begmatovan'ın men hiç kaçan onu iz kaldırıp gitti. Больница ömür boyu çıkan oğrular büt birajlar Saken Begmatov ejeni unutpayız. Bol kişine iz kaldı. Anan uşul iştep ketken üçün çoğdor ança mınça olsa iz kaldırıp ketse jakşele bolar eledi. Oşan mı ne mi? Saken Begmatov iz kaldırdı. Bul больницада bize 43 yıl boldu iştegenizge. Hazır al vak menen hazırkını salıştırganda asma menen жерде. Men oşa doktor bolup kalgam, oşondan tartıp kabinet degende birinci görüş. Oşon anan oşol күнүгө келет betirsen. Saken Begmatov'u gelgende göret. Gelgende mal kişi canı gidiyor tam okumuş. Saken Begmatov'lar da aytıp borun ejet. Eje kursağın basıp alıp bir gün meni göz. Vallahi momentte. Vallahi ukaydı. Gülü esi o dedi. Ukaydı dedi. Emi köngülünü açıp tamaşalap anekdot aytıp jirgatıp ketçi. Uşunday sonun kişiler. Men jamançılık görgen jokmun. Uşu bali anan oşonda emi uşunday akıllı işte. Oşonda aytıp atpayбыз Saken Begmatov. Muhammed Gazal prap dedi. Oşonda men tiyaga jiberem dedim ele söz aytkan hazır. Akaz son prap. Akaz sen неотложный хирургы sen tire boluş керек eкен dep ejig aytıp atpayбы. Oy okumuş kişiler. Andan keyin men esimde kalganlarını aytayın. Betirsen men esimden kalbaydı. Ana emi tüberkülozun bıçamın düşüp gitti. Oşağa direktör var. Ana hem çıkanın her bir kolektifte. Hem zainteresованный bizde. Bizde ministeride. Bay kolektifte oturup alıp şöyle kim болады? Kayra ministeride ayındağısa arganda söz yürüveretti kolektifin arasında. Hem boşa kalında her bir kolektifte deli var o. Respublikada emne bolğan жаңылыкты süйлüşü koyuyoruz. Kedi uşakları da süylüşü getemiz. Ananday жаңылык bolup atkanda dağı kim болады? Bizge интересован kim ministr? Вообще rukovodитель, директор ministriden köp nerse зависит eterin men 5 kollayışını. Ana şenta sağlı arganday gitti bolat, bu bolat dep kaldı. Aytıp kalışta oyrot Turgunbayev boladı. Ona men taң qanday болады? Аны bilem bizden okup bitken. Bu sanitarный fakulteti bitken. Лечебный işmenen işi yok. Ana basketbol oynap öyle жүрgөн neme bolçu? Anan menin bir okuşum, birinci okuşum. Jakşı görgem al oşol da sport bökümünde tanışpalsa al aytat. Какой там он министр? Ona işi bana, on piyot dep. Uşunda eli söz bolaversin. Anan keyin ministr ol, ama men tigi Kulmatovga bardım. Kulmatov sekreteri SK, kengeş mamelebiz barılı şunday sonun kişiler.
Кейін Усубалиев ушу болуп кетет деп карып кул салып куугундуктап анан качып кутулган. Ошол секретарь Кулматовго бардым, кеңеш нормасы. Мен заинтересован. Ушул мен билгенден здравоохранение организацияны билген, мен билген. Иманбаев деген бар. Сулайман бул өмүр бою горуздырап болуп иштеп келет. Өстүң бала. Ушуну коюп берсең десем, кеңеш Иманбаев кечиктиң деди. Кечиктиң дейт. Эмне болду десем, кече Ойрот Тургунбаевди Күлжеке эжең министр кылып кой дейт. Опей деп тур. Күлжеке эже кандай десем, Усубалиевдин аялы. Ал убакта баягы выбор анамына жок, СКдан бекитип койчу. Опей деп болду. Анан кандайча эже кандайча кийлигип калды десем, ошо Ойроттун экинчи атасы илгери кошуна туруп мындай мамилелери жакшы го. Анан ошо эже эркемен анда Усубалиев эмне десе ошону аткарчу. Ошону мен министр кылып койдум. Министр болуп иштеп жүрөт. Опей деп таң калып калдык. Анда министр болгондо оозу сүйлөсө башы көп серан окуучубуз кайра айтуу жок. Шайлап койду иштей берчи. Анан ошентип жүргөндө жанкы менин окуучум куугундукка түшүп, өзү нарушение кылып, аны өзү жакшы билет. Ошону менен иштен алынат. Иштен алынгандан кийин кызмат жок, калжыйып басып калганда агам баш жетет. Тиги министр болуп калды. Ошого барып туруп, барын түшүндүрөт. Мамакеев, сен жөнүндө эмне деп айтчу эле. Кулматов барганымды бүт барында ала жетет. Анан экөө дос болуп кирип анан менин артыман түшөт. Экөө ушул менин артыман түшөт, жаманчылык издесет. Кантип Мамакеев наказать, кантип жоготобуз. Анан бир күнү операция делем, улам менен звонить дейт, карып кулуп звонить СКдан. Срочно келсин. Ой айткыла мен операция. Саат 4-төн кийин бүттүм го. Дагы звонить. Неме делен суроо, бала болду, эмне болуп кетти. Деп СКга жетип бардым. Карып кулуп барсам, кирсем карып кулуп Тургунбаев Данияров ичип отурган. Данияров анда бизде ректор. Анан кирдим, салам да жок. Үтүрөйүп жаман, көздөгө караш жаман. Опе эмне болду? Мени отур деп койгон жок. Отуруңуз деп да койгон жок. Карып кылып, сразу эле баштады. Карып кылып деле көрчүмү тааныбайм. Секретарь ЦКда 3-4 конвертти көрсөттү. Siz жөнүндө момундай арыз бар. Жаман арыз. Мунун баары подтвердить этилсе, иштен алынаңыз. Наказание жаман болот деді. Анан ошондо эле мен Кудайым бар деп жүрбөйм. Ошондо эле мен эрекем, мен айттым, вы меня не пугайте. Я не пугливый. Это 3 письма. Я думал, будет 10. Уже только 3. Откуда знаете? Аны ачпайлап ким жазган барын билем. Муну уюштурган организация. Жаныңызда отурган министр Ойрот деди. Буган жардамдашкан. Жана менин жакшы көргөн окуучум. Ал иштен айдалгандан кийин бул экөө дос болуп, мына муну уюштуруп отур. А сиз вообще министрди киши катарында көрбөйсүз го дейт. Точно дедим. Мен көрбөйм дедим. Мына өзүнүн көзүнө айткан. Бул министр аты бар, здравоохранение билбейт. Никакой лечебный ишти билбейт. Мен эмне кылып турмун буга? Бул менден окуган, менден кичүү бала. Эмне жаманчылык кылып турмун? Агер мунун акылы болсо, ошонун баарын мен өзүнө да айткам, Ойрот. Ты же министр, имеешь право. Мени чакырып ал, Мамбет агай. Ушинтип айтат экенсиз мен жөнүндө. Десе, мен үчүн 100 раз хуже удар болот, чем вот такой грязный работа. Дедим, если я знал бы, дедим, что он человек, он здесь не сидел бы. Дедим. Почему, дедим? Муну мени спас от смерти. Геморрой аңтарылып кетип,
Отура албай, боздоп келгенде мени операция аяктырган. Если я знал, что он такой, он здесь не сидел бы. Он вообще не сидел бы. Dedim, anan, албайт, biz комиссия түзебиз, посмотрим, если подтвердить. Түз, текшер, доказать етсеңер, пожалуйста, я напишу, нулевое наказание готов. Анан кетирди, эртеси саламаттык сактоо министринин бүт барлыгын бизге комиссияга алып жиберет. Единственный Иманбаев замминистр ал эми мендик билет, аны жибербейт. Бүт замминистрдин баарын жиберет, текшерип келет. Аны эртеси келдим, ушул кабинетке жаңыдан эле киргем, эчтеге бир кичине үстөлүм бар. Анан бир жаман холодильник, эчтеге жок. Мындай эмес. Анан 3 киши келди деген мен сестерге айттым, ачкычпай, кирип отургузбай. Мен азыр чыгам деп. Чыгып келсем үчөө отуруптур. Чернов деген зам министр. Менден 1-2 жаш улуу экен, орус болчу. Ошол ана Михайленко деген главный хирург Минздрав. Аны менен координатордон чогуу иштешип калганбыз. Ошол ананда бир отурупту. А сестрем айта калды. Тетиги киши кирип холодильникти ачып баарын көрдү дейт. Холодильникти анда кедейчилик, даже бир эчтекем жок, пустой. Аны айтканда ошондо менин характерим башынан өзүм билем. Ошондо эле герой экенмин, азыр айтсам болот. Ошону сестрем айтканда кирип келип, я Чернов айтты. У вас есть разрешение? Какой дед? Сделать обыск в моей кабинете. Нет. Кто вам разрешал делать обыск? Какой обыск? Я ничего. Кто вам разрешал так открывать мои холодильник? Мамед, просто я посмотрел. Почему смотрел? Что там сказал? Девушка, выйдет отсюда. Выйдет. Идите. Что того делать? Михайленко ал менден главный хирург. Менин характерим кыңк этпей чыгып кетишти. Деревенкина деген красивый зор катын эле, жаш. Ал замминистр. Ал алдында главврачтын кабинетин бошотуп, бүт сестраларды бирден чыгарат. Санитарка баарын, кого обнимал, кого целовал, у кого что взял. Деп бүт сурайт. Анан бир эми сестралар менен мен абдан жакшы. Савочкина деген ушундай боевой сонун красивый эле. Ошону сураганда эле айттыр. Үшкүрүптүр. Если Мамбет Мамакеевич обратился ко мне хоть малейшее внимание, я в любой сутки готов лечь в постель дептир. А тиги деревенкинин өзү шалкасына кеттир. А тиякта жаздырган арыз 3 арыз врач. Хотел предлагал в сожительстве ошондой жазганда. Анан кетишет, барып комиссия барганан тиги ойрот министрине доложить этет. И результат проверка. Иманбаев катышат. Кийин ошонун баарын Иманбаев айтып бербеди. Анан ошондо Михайленко менден улуу жакшы хирург эле. Ошол адам жакшылыгын унутпаган ушул да. Ошол айттыр, Мамбет прав дептир. Он законно выиграл нас. Не надо было смотреть, деп ушуну айттыр. Аны Михайленко анткени экөөбүз бирге, мен ординатор, ал главный хирург Максимов чоң тема берди. Раннее снятие шва после аппендикта. Анан ал баягы 8 шоп салсак, Михайленко кичинекей разрез 3 шоп салат, эртесин. Анан эсимен калбайт ушуңачы. Ибраим деген зам министр народный оборона, мындай зор плотный иш экен, 39-да. Жамизде Абдиндин кайнатасы экен. Ушуну жасап атып, плотный иши, эми аппендикс различный, кээде страшно трудно. Ошон үчүн мен самый коркконум аппендикс деп жүрбөйм. Ушу момундайынан арыспалак айтып, маленький разрез тартып атып, чирий баштаган, учу үзүлүп кетти. Аны издеп таппай калдык. Анан Михайленко наш
Baydatsa dep tigip saldık. İnfeksiya kaldı. Oşondan peritonit bolup ölmedi. Öldü. Akınbayevичтің кетеді. Biz aldığında. Gözüme görünüp durdu. 20'day Uygurmuş. Bıçak soyul menen geldi. Talkalap girdi. Mikhailenka'nı belgiledi. Oşonda men Mikhailenka'nın koldan arka padiyeni üstüne sürüp çıkıp biriyle tuvalet. Akınbayev'den keledi. Bir tuvalet girip durdu içinden kulp salıp koydu. 2 saat izleşti var. Men hazır uverin. Oşonda Mikhailenka gezikse öldürüp koymak. Şöyle öyle zirin bıçak menen gelişmedi. Oşonu Mikhailenka bilet. Anan çatak bolu işten alınıp ısıkata hiruk kıl verdi. Anlayın 1 yıl yürüp kayra gelgen. Oşol ökoy mamile jakşalına oşol kami результат дегенде айтты. Мамед он прав депти. А не надо было смотреть. Мы же нарушили деп ошентти. Деревянкасы есоптур. Мындай жазып турат тиякта 3 көрүнүп жетпей жүргөн сестралар мындай деп атат. Анын баары маймен май айтып берип отурбайбы. Ошону менен эртеси чыкырат дагы карып кол. Барсам бай üçe отуруптур. Бай кечекинин бири жок. Ыргып туруп эле карап кол табереткан ала. Мамет бес, отурсаңыз, келиңиз. Укмуш. Мен ачуум менен отурбай туруп алдым. Анан айтып, что случилось? Вы вчера меня допрашивали как гестапо. Вчера вы сказали, мы вас уничтожим, мы снимем, мы накажем. Вот так меня напугали. Ну что? А что сегодня случилось? Мамет говорит, кечирип койсун. Но менин положениемди түшүнсөңүз. Мындай болгондо мен текшеришим керек. А почему вчера такое отношение? Вы сначала надо было немножко доказать, потом такое отношение делать. Dedim, ananı oturup Mehmet geçirip başladı. Öyle değil. O peydanın bir mınday berakat şikamet yazıptır. Hem siz birden edip yazıp verip koysanız büt düşün. Ben ettim deyit o dedi. Решение комиссии. На самом деле, мы hiç yok dedi. Anda у меня тоже ничего нет. Bitti. Ошондо баягы ошондо апаратканбыз сразу усвоилип келген приемга жазылган. Керте сразу усвоилип принимайте dedi. Мен де данныйдым бар болчу. Анан ошол жаздырган бир кеткен, менден кеткен еврейка красивая завод деление, анасы ошону барып уговаривать этти. Мени еврей деп кууп чыккан, деп национальный жазып. Ошону жазып берсе Ministri görüp alıp tig alып барган жаңкы өкмөт ey акмак иди Усуалевдин атына жаздыр деп кайра жаздырат. Анын баары копиясы менде бар. Кийин ошол үчөө тең барат. Үчөө тең келип майлап келбеди. Мамбет кечирип коебуз. Чөгөлөдү. Эмне үчүн жаздың? Кандай болсо? Акрам чыкырды дейт. Çıkırsak skoro pomos, girsek kapelini salıvattır. Ökürü beyledi dedi. Benim ama gelip kamatkan öldürüven dedi. Yardım verir. İmalı şönten oşal aldırgan. Anam bu or biz yazıp biri koybuyorduk bakmak bolu. Anan giyin usulün altına yazıp izvininiz. Bunun bari jalgan. Mama gelip hiç kanday pretensiyemiz yok. Bunun barını uyuşturgan. Minister anın yardımcısı demişim, barın yazıp. Anın barın okutur öyle bakı Usvalip'den geçirim sıragan mende var. Anı okuyla Usvalip pomoşunu çıkırdı. O dedi bu принести. Çocuk bir tap geldi. Nigde нет. Usvalip, что здесь происходит? Найдите dedi. Çocuk kapı çıktı. Tez elip geldi. Tap geldi. Где был sen? O harap kolu dedi. Ben oturup barın söyleşköndeyle oyrot menen harap kolu çıkırdı. O şerdeyken
Ökö kirip geldi. Men Usvalip ушундай исправительный секретарь араз болгонум. Ökөнү акмаган чыгат. А деген эле жаңкы Usvalip жазганда айтты. Карып, муну эмне үчүн катып алгансыз деди. Жо, мен катып алган эмесмин, алып келип таштаптыр, анан ма алып келип таштады эле дейт. Анан менин оğlum мындай да токтобойт. Мен айттым, хоть бир жерден чын сүйлөңүз дедим. Бул жер святой. Святой. Сен партияны ярган жер. Ушундай честный кишилерде жокко. Эмне үчүн калып кетесиз? Хоть бул кишинин көзүнчө калып айтпаңыз. Заинтересованный я. Вот это письмо. Я лично в регистрации өткөзгөм. А как он попал? Десем эле Усвалип деп койду. Өкөнү акмаган чыгат. Акмаган чыгат. Аны айтты, Мамбет деди. Экинчи саган ушулар бирдеме десе, вы мне позвоните деди. Макул дедим. Макул дедим. Андан кийин эмал история көп. Ошо айдын бүттү. Анан ойрот, мен көлгө кетсем, ошондон мурунго. Бул здание бүтүп калган. Главврач Аманжан Жунуш деген менин балам звонит этти. Агай, больницаны бөлүштүрүп эле министр тушка берип атат дейт. Түн боюнча келбедим. Көрүнгөн машина. Эртеси саат 10-да кирип келсем, эски больницага кирсем, бош. Тыналип, Медин, профессор, уролог. Ошол врачтар менен кыйтыңдап жүрөт. Мени көрүп эле сөзүп, эмне жүрөсүң? Десем, Мамбет Багаж бул больницаны бизге берди. Бул кабинет, буларды бөлүштүр. Ал менин характеримди кичине билчү. Ким берди? Министр. Өзүң чыгып кетесиңби же мен жардамдашайын? Үчүнчүдө. Билди. Ал элге карап коюп, Мамбет, я понял деп түзөлө чыгып кетти. Экинчи мен сени көрбөйүн. Кетти ошо. Барып ойротуна далаж деп. Анан бу кандайчы? Бул чоңдордон уруксат жок, министр минте албайт. Бу кандай болуп кетти деп, Молдабаев горкомчу аган чуркап бар. Билбейм деди. Колмат качып, билбейм деди. Эми Усвалип уруксат берип кайла жок деп аган кире албайм. Анан ошентип атсак эле мени чакырып министр народный образование Турсунов Аскар дейт. Ушул экөөбүздү Монголияга делегация кылып шайлап коюп, билет алып, экөөбүз билет алып, подарка санады, халат, шахмат, калпак алып, кечинде Мончого кеттик. Мончодон 8-9'da келсем, анда теги Фрунзе көчөнүн жашаш. Короодо 3-4 скоро помощь. Жүрөгүм түшүп кетти. Биздин подъездин алдына эсим чыгып кетип түшүп эле чуркадым. 3-чү этажда жашайм. Коридорду бараш, жүрөгүм түшүп калды. Эмне болуп кетти десем эле, наконец пришли деп эле калдым. 2 сааттан бери сизди издеп жүрөбүз. Тез айт эмне болду десем. Усвалип ооруп калды. Усвалип ооруп атат. Ошо таппай атабыз деди. Ана ошол жерден түшүп алган скорый дача калып барбады. Барсам, турдагы Усвалип кыйналып атты, ичи көп. Жел чыкпай жаңдай албайт. Мындай бая непроходимость болуп аткан, ичеги түйүлүп, ана мына жок. Просто бая нервный пресс. Анан барын көрүп отуруп, болгон жасадым, блокада жасадым, капельница койдурдум. Сайда бирге чейин отурдум жанында. Курсагын ушалайм. Анан айттым, агай, эртең билетти көрсөт, ушинтиптер кеткен ат. Монголия любой убакта барасың. Мен ары бери болгуча сен эч жака жылба деди. Анан чыгып алып Турсуновго барып, билетти берип, алган подаркымды берип, сен жалгыз кетмей болуп калып калдым. Күнүгө эртеси жетип бардым. Кичинелик далядан кыйып, болгон барын жасабадым. Анан айта калдым, агай, ушул Парижде бээни сүтү помогать этчи. Ал убакта
хозяйственный vardı beyler. Emal süt de aladı. Hızvan dedi. Batali süt yap geldi. Ananın şunu içimiz dedi. Sen de iç. Men içsem men için bir saatte tazalandı. Ama işte maşine turbaydı. Koy bir vodottan içip aldık. Men gittim uşul darı oldu. Үйге барғанда енді қандай үй қараң жетті мағай деді. Сіз менікі сол қытпай айтады дейді. Кейбір кіші істетпейді. Ой жаным шығып өліп іштебесіған. Жоқ түштен кейін келсем іші жұмшап қалыпты. Аймамбет бір екі жел шықты деді. İçin bayıp kompres жасап, массаж жасап, bilgenim bарын жасап атам, жұмшай başladı kolay yok. Ananın keçik acıp içi ötüp gitti. Vay! Ben suyun gönüm aytma. O şan deyip atkan kişi bir osursa, içi ötüp gitse biz için yeri kaldı. Bitti gay ayaktınız dedim. Ona ertesi versem, tigi ızdaniye jönünde ayta almayım. Kantip açsam diyor. Öşük iş verip koydu dedim. Ana ne iş? Ertesi nasıl restoran olup, Mehmet eşkek içine çıkıp basıp geleyim. Eşk alıp çıkıp içine basıp koradı. Ana oturup suraya kaldı da acılı. Ay Mehmet. Izdaniye'm ne oldu? Ağa izdaniye bitti. Kirip atarız. Bir zaman jeri eşk izdaniye jankı ministrimiz tuşçuğa taratıp jibiriptir dedi. Dano dedi. Oşanda bildim bilbesin. Anan ayta başladı. Kim ana ruhsat ber? Bilbeyim ağa. Gölde жүрген hoş gelgenin barın aytıp ber. Ey Mehmet, albalisi sen için salaman. Вы никому не давай, близко не допускай. Oşonu kan, rey suyun önümde aytıp ber. Anan aytıp çıkıp, anan kayra, karıp kulu yalba çıkırıp atma. Ya oradık, Mehmet Mehmet. Emi, bunun palacağını düşünsün. Siz emi, köpten beri işteyiz, bilesiz. Siz dvares saldırıp aldınız. Eskisini berip kaçtın. Salaması o pameşi kıyım olup atmayı dedi. Ben ayttim, niyet dedim. Bul, adam bolsun. Adegende çıkırıp palacağını söyleşse, ben sırası saklaşır dedi. Addal. Вы же хотели меня уничтожить. Вы уничтожить, потом как хотите распять. Этого не получилось. Теперь я на территорию не пушу dedim. Sebebi işe yakın yol atma demedim. Ben ettim teritoryayı ne push antpesene de yok vallahi. O şöyle bir kaldı şöyle. Ondan keyin qarab qolup bayquş böyle kıldanan keyin düşünüp Japoniyaga Aqayip menen çok barıp kaldık. Bunda gos administrasiya bolup kaldı ele. Söyleşpey kalgan ben da. Bir jet bir gayete. Çok öyle de bakış. Geçirim sırap it boldum, kuş boldum. Mehmet hem tigi ministri bol, sani köp tanıbayım. Alma unutup gelip etse, o şu şeyini it bolmadım dep. Aldım işte. Ben bolmaya koydum. Ya ben geçirildi. Vöcüm menen yalnız zor. Bir yolu deputatlıktan oşanda kaldırdı. Deputatlık dokumenti ötközüp kaldırıp koydu. Ötpey kaldı. O şehit boldum boş. Anan gelgende bir ilisiraga çıkırdı. Mehmet geçirip koydu. Anlayın olamele çıkarıp biliyorsun. Bunda akıllı jakşı şey degen. Keyin ököz dost bolup ketmedik. Kocaktaş. Partiyeden çıkıp anda da ben nabarot bunu vaktaya başladım. Oşan menen olup kettik. Үйгө çeyin gel. Anan oşan menen Peterson Türklözünün direktörü andan düştü. Опять emetkende Oyrotoşa direktör olup koydu. Türklözünün. Anan anda men deputatmın Межпарламентский собрание шол научно-исследовательский институттардың отчетын қойды деп парламент. Анда Türklöz институт тоже бар. Толтыра зал анда не только депутат. Türklöznikтерді, директор институт барын шығарған. Апас Жұмалыш, жаңқы
Cemal kimele Tümenbayeva bari katışıp ana şol oyrat dalaş etip adet ben minister olup koymadım. İsimde al. Ne tüberkülozum öyle oynatsı böyle. Ruski toz, Kazak, Özbek toz böyle. A tüberküloz boyunca birinci oranda biz ekemiz. Ne mu toz böyle? A çoğu здесь проблемы создавать моментет. Oy ne halin. Bitti. Вопрос degende men опасчумал ötkese. Ayrat Тургумбаевич. Когда вы были министром, тогда лишь бы язык работал. Голова совок не нужна. То, что вы говорили, мы безотказно, без возражений всегда слушали, выполняли. Но сейчас это научно-исследовательский институт. И здесь голова тоже нужна. Не только голова тоже. У меня вопрос. Какой стадия туберкулеза, какой стадия туберкулеза опасная для окружающих? Al ne öyle bileyim de. 10 пайыз тұрып қалды. Тогда что такое открытый, закрытый форма туберкулез? Там терс. Тогда третий. Что такое каверна? Қашай дедік попқа. Ошанова Зурдинов ашыралы. Оша жерде шпердемес. Ошал тұра қалып сұрады. Мамбет, сен бұл кішін бұл жерден инфаркт қылып өлтіресіз бе? Деді. Ey, aşağı aldı. Bu ministr oldu turanda. Koşta ışık huzur diyor. İnfarkt bölbeyle giriyoruz. Elbet. Ananın ayağındaydı. Oh. Basıyorum buna. Emin için birinci mesleğini yapıyoruz. Oh. Direktör. Öyle. Выйдет сейчас Юлевой, пожилой член. Üçü birele soradı. Üç soru birele болезнь. Ему şunu как директор bilmegeni вообще kantip iştep Ayttım. Hem de tüberkülozun hiçbir şeysi yok. Почему так это сам оставляет? Деп soktım. Şu zaman sırasıyla hizmetten aldı. Anan o şan düşürüp tişti barından çıktı. Ayağı kazaşkele bir balası var öyle. Ayağı taşlap gitti mi? Жалғыз kaldı. Кейін ayağı geldir. Ma geldi ayağı kazaşka olmuş. Kişimenden de uçurastı koşumuz. İyilep geldi. Jardamsız. Hem ne oldu? Balası varken Almatı'ya varıp restoranda oturup büreğini bıçakmadı sahip yerip türme götürüp. Jardan versin. Benim işime jardan vereyim. Ben Turgumbayev degeni tanımayım. Usvalip Turgumbayev men ministr Usvalip. Aldı депутат. Usvalip'e varınız dedi. Usvalip'e varsam ya никогда не буду деп koydu dedi. Тем более men tanımayım dedi. O şonu menen balası keyin kesileyim oğlum bilmeyim. Oyrat жалғыз bir komnat uyda жалғыз kaldı de baktı. Keyin öldü de. Şişip jiri öldü o. 5 günden keyin tabaladı. Eşikbek. Tigi vannada yatıp bölüptür. Sasıyı başlaganda öldü. Milisiya men eşikti açıp. Oşonda tabat. Anda jana Aken Kasiyev degen ministr boldu. Uşul aytıp berdi özü. Oy meke. Bul oyratta tuğanda жоқ eкен, тең тушта жоқ eкен, kirip çıkıp kaçkan eştikesi yok. Sanitarный самолет салып түштүктүк bir ayıldaydı. Oşa kalıp barıp, жалғыз barıp gömüp geldim dedi. Mına. Bul özü başından adam kelesi абсолютно nöl bir şey ekende. Oşan jürüp ketti. Bul Jelime oz bolup ketpegin. Men ardayım ayıp жүрбейм mi baldarga. Adam kerişlik degen boluş gerek. Adamdın jakşılığın unutpaş gerekti. Oňalyp tüle ketken jokuz. Oşantip al anan berkin aytayım mı? Ova. Naket. Köp bolup ketdi. Çok. Üçüncü
Дағы eşten kalgız bu Naken Qasip деген азыр деле бар. Bu көп жыл министр болгон. Бул баланы мен окугандан кийин иштеген, токмокто иштеди, Тяньшанда облдырып болуп иштеди, анан зам министр. Мындай мамилебиз жакшы эле. Эпилдеп адам менен жакшы. Анан зам министр болуп жүргөндө мен айтып калдым, Накен. Анда Акаев президент мен качы кадатай иштейт. Саған көрсөтөмүш. Министр болуп жүрсем, агай коюп туруңуз, азыр эрте деди. Апейленин, болуптур. Качан жетти убакыт дегенде айтып койду. 1,5 жылдан кийин айтты. Мамет агай, эми өзүңүз билиңиз деди. Анда жанкы Бектурсун ким эле фамилиясы? Бекмурза Исмаилов. Ким? Исмаилов Бекмурза. Бектурсун. Бекмурза Исмаилович. Исмаилов. Ушул специалист психиатр бала. Ушул 3-4 жыл министр болуп жүрдү. Ушул ишти алып бара албай калды. Мен деле таанышымын. Анан Накен айтып калды, эми өзүңүз билиңиз. Анан мен Акаевге барбадым. Акаев кирип эле айтты. Бул азыркы министрибиз психиатр болуп иштейт. Бул иштери деле ушул көп жакшы жылбай атат. Дедим, кандай эмнеде иштеди? Анан мен айттым, ушул өсүнүп келаткан, бул главврач болгон, облздрав болгон, ушу тың бала. Мен ушуну рекоменд айтканы келдим десем, Акаевтен ошондон ушуга чейин мен ожайт эткеним, бул ишенген кишисине торговать этчүбүз. Моментально. Мамет Мегаш, сиз айткандай эмче деп муну сразу министр кылып койбоду. Мына Накен тирого азыр адам болсо азыр да айтат. Министр болуп болбоду. Жакшы кубаныч. Иштеп жүрөт. Анан эми Акаев кийин деле жакшы жардам кылды. Госсекретарь кылбады. Медик госсекретарь кылды. Андан Ошко областной губернатор кылбады. Укмуштай эле учурду. Андан түшүп кирди. Анан эми мамилебиз мурункудай эле жакшы. Бул министрлерден эсимде калган. Анан эми көп эле министрлер иштеди, көпчүлүгү бизден, өзүбүздүн эле кыргыздар. Бореки бул жаңы 2 жыл болду жаңы Жапаров менен кошо келди эле, Бишенали, Алимкадыр деген. Бул профессор Запкавдыр. Бул деле мен түзүк көрчү элем бул. Жакшы эле иштеп баштады, катуу баштап алды. Ба министрлик милдетин ушундай катуу баштады. Аккуратно аны президент да поддерживать этти. Анан кийин мына бир күндө жок болду. Бул бир жерден кармалып калды. Бир жерден допустили ошибка. Ошондо мен айткам, жаңкы академик, профессор, известный кишилерди ошолор талкалайбыз. Ошондо айткам, булар авторитетный, опытный хирургтар. Булардын сеткасы жайылган. Ойдан тартып. Буларды поддерживать этчи кишилер көп. Буларды сен жайлган менен алардын сеткасы сени жайлайт. Байкагын. Деп айттым эле. Анан ошол көрүнүктүү авторитеттүү академик профессор ушулардын шайкары жайлап койду. Жайлады. А мындай кишини артынан түшсө үлбөй окта колго түштү экен. Эми жаңы 7-9 ошондон. Ошондон жаманат болду. Акча алды. Бу темгичиси болду. Ошол мен өзүм лично менин мнением ушу бала жакшы баштаган. Жалко. Мен муну түзүк көрсүм башынан. Эми алдырып койду. Эми азыр Мавра Гүлбара жаңы өз булда бизден кыз экен.
Bizni isbitken hem medinse dele kıyında. Medekede dele anmen açıklayıcı kişimiz var, ihtimiz var, ortası. Bilim dese bilimi yok, akmaktarız da var. Bunun bar menen til tavuş, işteş kıyın. Bunday yetekçi olsun, вообще, mamda железный karakteri olsun gerek. Айтқанын аяғына жеткізіп, решительный, кейде грубойлық открытый бар керек екен. Анан бұл аял кіші қиын болады. Бізде деле бар, чиінден шыққандар. Құзғындар да бар, коррупцияға батқандар да бар. Қиын болады. Анан біріншілі мен бізді шығарып сөйлескенде, мен башынан ілінші. Biraz сөйлескенде мен түсінем кім екен. Anan ne söylesem yok. Söyleyene aragan yok. Tın ayal görünür. Anam bayağı ötken yolu sadır yapar. Ministrlerden Gadovoy kıskaça atçotun uqtu. Oşan şul ayal geldi. Sadır dedi aytı bu işe жаңадан gelin. Korkpay etpey kalçıla. Точно. Cevap verip taza çıkıyor. Aşandan keyin men бұл kızıma işenip kaldım. İşti bileti geldi. Özüne de aytты. Sen bayağı uyalçak уважение, сиспи дегенде тоқтат. Азыр бұл жетекші işine başka karakter керек. Келсе және бетін тұтып алғанға шейін başka. Ансыз болбайды. Деп мен işenip kaldım. Şunday olganda mı? Bayağı işti başlar yerden beriş керек, yerden berişe. Men işterisi oң olup ketedi. Keyinçerek o atam, şu bir zaman palasa geçsin, üstüne bolmadı. Yaş ayalları ölüş, balları ölüş. Bu biz için çürkü. Kıyın. Anan geçe jurnalistler gelip sıravatır. Депутаттарына сөз болып атыр. Жаш қыздарды, балдарды зорлықтаған. Ушуну кастрация қылсақ. Сизден ойыңыз. Мен мұны илгери депутат болгондо ушул вопросты койгом. Булар киши эмес. Булар адамдын жырткычы. Ой, бул кантип Кенедей баланы чыркыратып кантип ушинтет. Oy, bu türme sürmede toxtatış gerek. Oңolбойт бұл мындай ақмақтар. Түрмеден шығады дағала жөнді. Айтып беріш берем, түрмеден ушундай ақмақ шыққан оңолды деп. Жоңолбойт. Решительный мере керек бар. Ошондо мен айткан, буларды биттеш керек. Анан кечеде, бұл парламентті ким молодец. Я, как старый, бывший депутат, я 100% поддерживаю. O şahtan çıkarsın. Личевный hazır смерти казнь yok. Hani öldürmeyiz, ölmeydi. Как личевный, один из видов лечения. Bu soğukuşu can kıdayıcısı var. O şunun için лечить etemiz deyip kessin, mağan elece versin bizge. Ya televizyon çıkarıp büt süretini tartı. Kastrasya. Ya bir şey bitti deyip o şunun barın televizyona tartıp görsün. Momunday hayvançılık için uşunday darlap atabız. Men o verin o şunu görüven 29 kötü olsa ertesi toxtatıp dedi. Bu решительный şak balğan dedi. Anam Beşiktaş следователь birazdan çıkıp geledi bayakele jindi. Ondan dedim andaydan kırılsan el azaybayt. Zata el oңolot. Men как врач патарында. Ушундай догу алып ушундай. Жаш болуп көрдүк. Мен деле окумуш эле жүрдүм. Но никогда аялды азыр ачык эле айтып атпаймын. Жаш битти эмнесине аянам. Бир зордуктап көргөн эмес. Анан могу чыркыратып Кенедей баланы эметкен. Ой, муну жөнү демонстративный кескилеп өлтүрүш керек.
Баягы esime gelip adet Верховный соттун замы жакшы киши эле. Это фамилиясы менен. Ушул айтып берген. Кантта сот болупту. Bir жаш келин, bir алкаш акмакты. Bir жерден үйлөнөт, ичет, үйүн саптырат. Başına aylanıp tüg ayaldı, kant kalıp barıp kvartirага турат. İşten ajырайт, үй жок. Аты иш күнүгө ичип келип коркурап жатат. Анан жадап ичи куюп эмне өлдүм деп анан күндүз келсе уктап жаткан экен, столовый бычыкталып туруп эле тиги чоң кармап түбүнөн шарт кесип алыптыр. Ошондон эле чуркап милиция отключились психологически. Ошону кармап алып чуркап отуруп милицияга жеткенде эсине түшөт, ыргытып жиберип милицияга кирип барыптыр. Ушундай ишне. Анан ошо милиция, ой, тиги доказательный предмет болсо, алып кел десе, күлкү. Ой, муну ит да жебейт экен деп айтып. Анан ошону алып анан тиги скорый помощь чакырып анан операция жасап, мултуп алат, өлбөйт анда. Сийлиги калгандан кийин жок, кан токтотот, аман калат. Анан сот болгондон кийин коллега сот болуп, тиги аялдын айтканын угуп отуруп барып оор. Туура кылган экен. Айбай куш, туура эле кылыптыр. Эми закон, жөн койгон болбойт деп 2 жыл берели дейт. 2 жыл. Анан bir пожилой көптү көргөн член го сот. Ал угуп отуруп, мен деле каршы эмесмин. 2 жыл ушундай көт кескен үчүн 2 жыл бериптир деген эртең эле бүтүрүспүкө угулат. 2 жыл. Анан ойлой отургула, жарым жылда канча көт кесилип келерин деп. Бул чын эмес. Бул чындык, кокуй, жай болбойт дегенден кайра 10-15 жыл кестик деп айткан эсимде. Эмен туура болгон, эмен закон. Ошон үчүн муну жөнөшүл. Бул больной адам. Бул кастр тиги биттиш, бул лечебнин bir түрү. Өлбөйт. Өлүм жок да. Бул лечение, оорунун источниги ошо болуп аткандан ушундай решение болду. Ошондой решение чыгып бизге эле келсин. Мен телевизор чыгарыптыр демек. Бүт тартыптыр телевизор моментально токтойт. Анан канча жылдан бери ушун азабын тартып барып эле окуучу баятаңыр деп эмне? Результат жок. Жок. Вот. Эми министрлери заман болсун, колунан келишинче иштеп атат. Мен оюмда эле министр болгон киши основном бул bir ança-mınça данный болуш керек. Уюштургуч, администрация болуш керек. Анан лечебный ишти билген. Адамдын оорусу көптү. Ошонун барынан 100% билбес, ошону билиш керек. Себеби министр, ой, чатак күн. Бирөөнү тилдейсиң, бирөөнү мактайсың, бирөөнү да награда. Анан билбей туруп, министр кантип айтат? Мындай өзү түшүнбөй туруп. Ошон үчүн богореки министр мындай эле көп, биздин балдарда көп. Ана илгери жөн жогору жактан эле приказ менен коюп койчу. А мен ушунга чейин коюп койгондон кийин иштейби 2-3 жыл отурат. Кандай болсо да 2-3 жыл отурат, анан кетет сандап. Эми кийинчерээк выбор деп, выбор мурунку жакшы эле анда бир эле киши дайындачы, секретарь ЦКчы, чатак эчтеке жок эле. Ана выбор эгемендүүлүк болгондон кийин свободный слово деп, демократия деп
Oğuzumuzdu көчүүдүн барын ачып берип акмакы чыгып атпайбы. Ушул саламаттык сактоо системасы өтө сложный, чоң организация. Адамдын өмүрүн сактап калыш деген бул эм 70 жыл башыман өттү го. Страшная проблема. Страшная проблема. Ошон үчүн мен балдарыма айтам, ооруп кыйналып, сени доктур деп биздин операционныйыбызга жатып берип атат. Өмүрүн, ден соолугун саган ишенип, ушуну башыңан чыгарба деп. Ошон үчүн Мавраке өз ишин мыкты билген киши ал иш пишериш. Жөн жүрө берсе жүрө берет, калжайып.